Амансыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Өзөктүү маселе программасы. Программаны мен Каныкей Жунусов алып барам. Ал эми студиянын меймандары 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын өкүлү Союзбек Надырбеков жана Кызыл Жарым ай коомунун волонтерлор боюнча координатору Айсулуу Хангелдиева. Биз сөз кыла турган тема 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көрсөтүлө турган биринчи жардам. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Ар бир өтө турган иш-чарада биринчи кезекте адамдын ден соолугу, анан коопсуздугу болуш керек. Бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндорунда катышуучулар дагы, көрүүчүлөр да көп болот. Алдын ала кандай чараларды көрүп жатасыздар? Негизинен азыркы учурда даярдык аябай кызуу жүрүп атат. Өзүңүздөр билгендей, бул өкмөттүн деңгээлинде биз уюштуруу комитети бар. Ошол комитеттин бир бөлүгү бул коопсуздук блогу бар да. Ошол коопсуздук бөлүгү боюнча бизде коопсуздук десек эмнени түшүнөбүз? Буга чейин жалаң эле жанагы ички иштер министрлигинин, ошондой эле коопсуздук кеңешинин жана башка ушул күч органдарынын кызматын түшүнөбүз да. Бирок ошол коопсуздуктун ичинде дагы бизде бул медициналык, бул саламат сактоо министрлигинин чоң ролу дагы ойнойт. Ошол багыт боюнча учурда даярдыктар жүрүп атат. Буюрса, көчмөндөр оюндарынын алкагында бизде ушул 5 локацияда өтөт, 5 өтө турган 5 жерде өтөт. Бардык жерде, кайсыл жерде болбосун, бизде сөзсүз түрдө ушу медициналык тез жардамдарды көрсөтө турган, жардамдарды деги эле көрсөтө турган бизде штабтар болмокчу. Ошол штабтар болсо, мисалы, чоң жерлерге бул бир канча бул чоң баягы объемуна карата, ошол элдин көптүгүнө карата бул жанагы өзгөрүп кете бермекчи. Ошол эң негизгиси коюлат. Алага жанаша бизге ошол биринчи тез жардам көрсөткөнгө чейин көрсөтүлгөн тез жардамдарды учурда дагы бул иштелип жатат. Бул албетте бул Кызыл Ай улуттук коому менен биргеликте ишке ашып жатат. Ушул Кызыл Жарым ай коому сиздер кандай көмөк көрсөтүп жатасыздар? Сиздер волонтерлорду дайындап жатырсыздар? Ооба, биз секретариаттар менен боюнча ыктыярчыларды даярдап атабыз азырынча. Бизде 3-чү этап башталды. Бул обучение жагынан, биринчи жардам жагынан да үйрөтөбүз. Биз жок, не только биринчи жардам жагынан. Анан кандай өзү волонтер болуш керек, анан история, тарых боюнча да даярдайбыз. Анан сөзсүз биринчи жардамды кандай жардам бериш керек, ошол жактан да жардам беребиз. Анан биздин сотрудниктерибиз да 70 кишидей болот. Ошол локация боюнча бизди коюшат, ошол жерден да элдерге жардам беребиз. Сөзсүз ыктыярчылар, биздин волонтерлорубуз даяр болуш керек. Ыктыярчылар кандай жардам көрсөтөт? Мисалы, кай бирөөнүн ушу кан басымы жогорулап кетет, же болбосо бирөө бир жыгылып кетип бутун тилдирип алышы мүмкүн. Алардын колдорунда ушу дары-дармек дагы болобу? Биздин волонтерлорубузга аларда аптечка болот. Ошо тез жардам бергендей кан агып атса бат-баттан токтотууга, анан медиктерге, профессионалдарга уже алып барып келгенде жеткирүүгө жардам беришет. Ал жерде элдер көп болот да, ошол үчүн сөзсүз бат-баттан нужно реагировать. Ошо айтылгандай эле адамдар аябай көп ал жерде. Анан ошо волонтер экенин, ыктыярчы экенин кантип таанысак болот? Негизи эле баягы медициналык тез жардамга чейин Айсулуу айтып кетпедиби? Бул ушул медиктерге жеткирүүчү функцияны аткара турган бул негизги ыктыярчылар менен биргеликте аткара турган жумушта. Бул ыктыярчыларды таанып билүү оңой эле. Себеп дегенде 550 ыктыярчы деп жогоруда айтып кеттик. Анын бардыгы тең бир окшош формада болушат. Баары тең учурда биз кызыл, жок, жашыл түс деп азыр карап жатабыз. Кайсыл ким болбосун, жашыл түстөгү кандай ыктыярчы болбосун, бардыгы тең биринчи тез жардамды көрсөтө алат. Себеп дегенде биз Кызыл Ай улуттук коому өзүнүн 70 ыктыярчылары менен дагы чогуу барышат эмеспи? Кызыл Ай улуттук коомунун кийимдерин баарыбыз билебиз. Бул кызыл жанагы жилеткалар менен элдин баары эле тааныйт. Түшүндүрүштүн деле кажети жок алар тез жардам көрсөтө турганынчы. Бирок биз ошол кызыл кийимчен ушул Кызыл Ай улуттук коомунун кызматкерлери эле эмес. Биз баардыгы тең бирдей, уюштуруучулардын баардыгы тең кайсыл кандай убакыт болбосун жардам көрсөтө турган деңгээл болсун деген максатта биз учурда катчылык баш болуп ушул эле 550 ыктыярчылар баарыбыз тең бириктирип
бул жылы ушул окутууга баарын тең бирдей деңгээлде окутууга бел байлап жатабыз. Жогоруда айтпадыңызбы, штабтар болот. Ошол штабтар чатыр болобу же боз үйдөн тургузулган жатабы? Экинчи көчмөндөр оюндарын карасак, мисалы бир 5 локацияда өтөт. Ошонун эң чоңу баарына түшүнүктүү болушу менен Кырчын жайлоосу боюнча айтып берейин. Кырчын жайлоосунда чоң бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чоң чатырлары коюлган, андан сырткары боз үйлөр коюлган. Биз штаб болот, штабта болсо бул ал жерде баягы тез жардам машинасы дагы болот, анан тиги МЧСтин пожар өрт өчүргүч машинасы болот. Жана башка бардык тең коопсуздукка керектүү баягы машиналардын бардыгы тең, тетиктердин бардыгы тең бир жерде турмакчы. Анан Кырчын деген чоң да, так ортосунда Хан Ордого жакын жерде жайгашат. Бул жардам көрсөтүү биздин функцияларыбыз. Ал эми Кырчын деген чоң да, бул жагы эле 3,5 километр турат. Ошондуктан кайсыл жерден болбосун жабырлануучу пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен бизде биринчи тез жардам болсун, ошол жерге чейин алып келгенге чейин адам дагы көп өтүшүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен Кызылай улуттук коомунун чатырлары менен биз ушул алыстыгына жараша жерлерге орнотмокчубуз. Анан кайсыл жерден жыгылып калмасын, кайсы жерде жабырып калбасын, биздин ыктыярчылар эң жакынкы арада турган жанагы чатырчыларга алып барып берет. Бул жактан болсо керектүү тиешелүү деңгээлде көрсөтүлөт тез жардам. Анан тиги биздин медперсоналдарыбызга жанагы мындан ары дагы медициналык жардам көрсөтүү үчүн жеткирилмекчи. Ушу штабтарда кайсы врачтар отурат? Травматолог, кардиолог деген бардык курамда врачтар болобу ал жерде? Бардыгы болот. Биз кече жакында эле могу бизде эл аралык жок дүйнөлүк Всемирная организация здравоохранения, бул ВОЗ, WHO, бул жактан Ыс көлдө чоң бир семинар өткөрүп келдик. Алар биргеликте кандай гана тезир, кандай масса баягы эл масса көп болот да, эл көп болот да, ал жерде отравление болушу мүмкүн. Анан бир эпидемия жүрүп кетиши мүмкүн. Ушул сыяктуу биз кооптоно турган бир жагдайлар боюнча бир чоң окуп келдик да, көрүп келдик алардын бардыгын тең. Ошонун негизинде биз азыркы учурда ушул уюштуруу комитетине бизде чоң справочник жанагы сунуштуубузду берип атабыз. Ушул катчылык атынан даярдап көтөрүп атабыз да. Бул нерсенин бардыгы тең эмне үчүн керек? Биз билебиз, баягы кандай гана башаламандык болуп кетпесин, биринчиден байланыш, кимге байланыш керек биринчи? Кимге биринчи айтыш керек? Ал кимге айтыш керек? Ал кандай чара колдонуш керек? Ушунун бардыгы тең буюрса эске алуу менен учурда ушул жана здравоохранение, то есть саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте тыгыз иштеп жатабыз. Ушул ооруканага жеткирүү бир жагдай жаралып калган шартта ошо жол кандай болот? Мисалы өткөнкү оюндарда жолдо аябай тыгын болуп, ары бери машиналардын өтүүсү абдан кыйын болду эле да. Бул жагында карадыңызбы? Инфраструктура багыты боюнча эми баягы былтыркы жылда кетирген каталардын баарын тең эске алып атабыз. Себеп дегенде былтыры өзүңүздөр жогоруда айтып кеттиңиз, тыгындын айынан көпчүлүк биздин ошол эле чоң телеканалдарыбыз баш болуп көп адамдар кирбей калганда, бул жылы аны эске алып бизде Шакекче жолду даярдап атабыз. Кырчын жайлоосунан Семенов Капчыгай менен кирип, бияктан Григорьев Капчыгай менен чыгып кете турган кылып туруп бир тараптуу жол болуп атабыз. Эки башка. Анан бирок жана коомдук транспортто, себеби Григорьев аябай бийик эмеспи, шаттл бастар болот эмеспи, ошолордун бардыгы үчүн кайрадан эки тараптуу эле жүрмөкчү. Анан биздин коопсуздук үчүн мисалы ошол эле өрт өчүргүч, ошол эле медициналык баягы тез жардам машинасынын бардыгы тең ошол келген жол менен эле кайта турган кылып азыр жасап атабыз. Кандай жагдай болбосун, адам өмүрүн сактап калууда ошо биринчи жардам өтө өзгөчө мааниге эмес. Анан сиздерге ийгилик каалайм. Жалпы эле ушул дүйнөлүк Кыргызстандын бренди болгон ушул оюндарды ийгиликтүү жакшы өткөрүп алалы. Албетте ал үчүн сиздердин салымыңыздар өтө чоң жана маанилүү. Сиздер келип бизге маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзөктүн маселе программасын көрдүңүздөр. Бизде мейманда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын өкүлү Союзбек Надырбеков жана Кызыл Жармай коомунун волонтерлор боюнча координатору Айсулуу Кангелдиева болду. Саламатта туруңуздар.